Азыркы күндө дагы бир маанилүү, бирок көп деле козголбогон, ачылбаган тема бар. Балдарды жыныстык жактан тарбиялоо. Балдарды же өспүрүмдөрдү же деги эле кайсыл курактан башталышы керек? Бул кандай өңүттө ишке ашыш керек? Жыныстык тарбия боюнча биз өзү эле айтып тургандай эле уулду уулдай, кызды кыздай тарбиялашыбыз керек. Бул нерсе бизде качан бузулган? Бул Советтер Союзу мезгилинде тең укуктуулук, аял менен эркек бирдей, экөө бирдей иштесе болот дегенде биздин кыргыз нарктуу, салттуу тарбиябыз бузула түшкөн. Анда биз аялдарды дагы талаага чыгарып, бирдей иштесе болот да, укугу бар дегенге өткөнбүз. Бир чети кыз балдар деле билим алууга укуктуу деген бизге пайдасын тийгизген, билимдүү болушкачы. А бирок аял адам деле эркек адам менен бирдей иштесе болот, анын укугу бар, демократия дегенге шарт түзүлгөн. Экинчи этап бул улуу ата мекендик согуш учурунда баардык эркектер фронтко кеткенде аял адам, аял дагы эркек дагы болуп сыртка чыгып, талаада баардык данды фронт үчүн деп жөнөткөн, үйгө келип баласын карап, кирин жууп, нанын жапканда, ушул учурда аял адамдар барган сайын күчтүү болуп, эркек адамдын ролун да алып алганбыз. Туура келген алганга. А бирок биз өзүбүздүн бала тарбия аксап калган. Эмне үчүн? Себеби аял адам бар, эркек адам боло албайт. Анан ал жакта баардык энергиябызды коротуп келгенден кийин үйгө келгенде балабызды биз эркелете алганга шайыбыз калган эмес. 40-жылдан 41-жылдан 45-жылга чейинки туулгандардын баары аябай агрессивдүү, корс, мээрими жок. Ушундай адамдар көп байкалат. Себеби аял адам эне баласына башын сылап, сонун мээрим төгүп, аны бешикте тербетип, алдейин айтып чоңойткон эмес. Чоңойтконго чоло тийген эмес. Ошондо эмоционалдык ачарчылык болгон. Ошол энелерибиз, ошол чоң энелерибиз, азыркы тай энелерибиз аябай катуу тарбия менен, таяк менен эле эч мындай мээрим бербей эле катуу тарбиялаш керек баланы. Катуу айтып тарбиялаш керек дегенге өткөн. Баланы аябай сонун ширин сөз менен тарбия эмес. Бизге каяктан келген ушул нерсечи? Ошол чоң энелерибиз, чоң аталарыбыз, тай энелерибиз, тай аталарыбыз биздин апаларыбызды, аталарыбызды тарбиялаган. Мээрим жок, эркелетүү жок, жакшы көрүү жок. Антпесе биздин сүннөт боюнча тарбияда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Баладай бейиштин жыты, канчалык өпсөңөр бейишти даражаңар ошончо бийик болот деп. Алар кайда калды? Бул деген мээрим бер деген сөз. Ушул нерселер такыр эсепке алынган эмес. Анан жок болуп кеткен 5 жыл бою жоголгондо эмоционалдык ачарчылык болуп, анан биздин апаларыбыз, аталарыбыз бизди ошентип тарбиялаган. Өтө катуу, зордукчул, кылсаң да кыласың, кылбасаң да кыласың, эсепке алынбайт. Ал менен мээрим берип, эркелетип отурбайт. Бизди деле убагында сен жакшы көрөм деп айткан эмес, бизди деле. Биз деле ошентип тарбияланганбыз. Анан эгер билим кошпосок, кайра өркүндөтпөсөк, биз деле балабызды ошентип зордук зомбулук менен деле бул көпчүлүк ата-энеде ушундай тарбия кетип атат. Анан азыр айтып атышат, азыр эле психологдор көбөйдү, акылдуулар көбөйдү. Мурда тарбияны окуй эле берип жүргөнбүз. Бир жакшынакай эле болуп жүргөн. Эми эле кайдан чыгышты булар депчи. А мурда жакшынакай эле болуп жүргөндү ким билет? Жан дүйнөсү жанчылган адамдар өздөрү билет. Алар эзилип, азыр эми гана психологдорго жарылып атышат. Жан дүйнөсү жабыркагандар билет, баягы ач кадырын ток билбейт деп. Жакшы тың чоңоюп калгандар басмырлашат да, бир жак алардын кадырын билбейт да. Ошондуктан биз баланын ушул тарбиясында ушул тарыхты дагы эсепке алышыбыз керек болуп калат. Бир гана ушул жылдар ушундай болгондон колхоздоштуруп анан фронт үчүн эмес. Эне, ата кандай өнүккөн, Анан аялдарды просвещение агартуу керек. Урка Салиева деп чыкканбыз. Туурабы? Эмгектин баатырларына аялдар дегенде, аялдар баары үйдүн иши мындай бааланбай калды да. Ошол түшүнүк ошондон келип чыккан. Сыртта иш кылсаң бааланат, үйдүн иши бааланбай калды. Азыр деле үйдө эле отурат, бала менен эле отурат. Эмне иш кылып атат? Эмнеге чарчайт, бекерчи? Иштебейт ал, үйдө эле бала менен. Ошон үчүн дагы азыркы жаштар балалуу болгусу келбейт. Эмне кылат? Балалуу болуп, результат жок. Эч ким баалабайт, бааланбайт. Даже жада калса күйөөсү дагы баалабайт. Ал бааланууну каалайт. Бул психологиялык мукташтык. Ал да адам катары бааланыш керек. Экинчиден бала аябай көп нервти, энергияны алат да, ресурсту алат. Анан ошол чынында адилеттүү түрдө бааланбай атат да. Кечке чарчап эмне кылганыңды билбейсиң, отурбайсың. Анан чарчап каласың, үйүңдү кечке жыясың, бирок акырында баары чачып коет бала.
аны эмне кылдым эч нерсе көзгө көрүнбөйт, результат жок. А бир жерде 1 ай иштесең айлык аласың да, мына результат. Ушул нерсе бизди адаштырып койду да. Ошого азыркы учурда балдар деле, кыздар деле үй бүлө куруудан, айрыкча аял адамдар төрөп ушундай бала багуудан качып калышты. Бала тарбиясын аябай зеригиштүү кабыл алып калышты да. Анан баланы тарбиялаш керек дегенде, баланы бир жака барып ойнотуп коюш керек, оюнчук алып берип коюш керек, сатып алыш керек, акча коротуп коюш керек дегенге өтүп башташты. Себеби мага Америкадан бир кыргыз келин кайрылат. Америкада жашагандардын жашоосу малина деп ойлойбуз да, бирок ал ошол детский анонизм боюнча кайрылып атат. Детская бул мастурбация болуп калат. Эмне үчүн дегенде, ал кыргыздар баргандан ал жерде иштеш керек, көп акча табыш керек. Америкага кеткен балдар болсо, Европага кеткен кыздар болсо, Турцияга болсо, бул жактагылар капа болушпасын, бирок кадимки сайт да, акча жөнөткүлө ал жакта көп. Ушундай да, анан биз күнү түн иштешибиз керек болот. Бирок мен кызыма бардык шартты түзгөнмүн дейт. Балетке барат, фортепианога барат, анан сабакка барат, анан танцыга барат дейт. Бардык жактан өнүккөн, бирок баланын жашоосунда апасы жок. 1 минутта дагы ошол кызын алып отурбайт да. Апасы иште, түнүгүн иште, онлайн. Кыз болсо мектепке барат, аяка барат, бияка барат, анан тез кел жат. Апанын орду жок, апанын мээрими жок. Эң керек болгон табигый энелик кызматын кылбаган. Бала энеге муктаж, апасына муктаж, эркелетишине, эненин кучагына муктаж. Жөн эле ошо алдына энесинин алдына отуруп алып эркелегенге муктаж, айрыкча кыз бала. Анан ошол ырахат алуу жок болуп атпайбы? Ырахат булагы жок болуп атат. Анан баягы кыз мүмкүн телефондон көргөндүр, мүмкүн телевизордон көргөндүр, эрте жетилүү, эрте жыныстык жактан ойгонуу, анан ошо өзүнүн физический денесинен ырахат алууга өтүп калып атат. Бул мажбур. Бала ошого мажбур. Азыр ушулар дагы көбөйдү. Чынында кыздар балдар телефондон көрөт экен, ошол нерсени туурашат, анан эрте жыныстык жактан ойгонуп калып атышат да. Эркек балдар баягы зордук зомбулукка кабылса, ориентациясы бузулуп кетип атат. Ушундай нерселер биздин баягы азыркы термин менен айтканда аябай акча таап, бай болуп, эне кирешеге чыгып, аябай өнүгүп жашоонун кесепеттери болуп. Бул Турцияда жашагандарда дагы ушундайлар кездешет. Англияда жашаган эне дагы ошондой деп, Кореяда жашаган келин дагы ошондой деп кайрылышты да. Биз ойлойбуз, Дубайда жашоо кыйын, Америкада жашоо сонун. Андан көрө тонун борунда эле алачык. Балдары канча жашта ошондо? Кызы 7 жаш. 7 жашта. 3-4 жаш балдар ошондой болот. Ал эмес, жатканага кирип алып, өзүн сүрөткө тартып, чечинип алып сүрөткө тартып аткан кыздар көп. Бул эмне дейт? Кызым эртең уяты жок болуп чоңоёбу? Бул эмне деген эже, эртең кызым бузулуп кетеби деген энелер көбөйдү. Себеби, биринчи себеби телефондон көргөн. Алар эмне кылып аткан? Эмнени көрдү, эми апасы билиши керек да. Анан ошону бала жөн эле туурайт. Анан туурап атканда эле анын дене мүчөсүндөгү жыныстык зоналар ойгонуп кетет. Эрте ойгонуп кетет. Анан адам биринчи бизде могул моралдык өнүгүү дейбиз го. Адамдын талим тарбия менен аң сезимин өнүктүрбөсөк, адамдын дене мүчөсүндөгү өнүгүү, ырахат алуу ожалып кетет да. Биз ушул нафсибизди тыйып, аң сезим менен жылоолоп турбасак, адамдын дене мүчөсү өнүгүп кетип, кийин өзүн башкара албай калат да. Ошого биринчи биз аң сезимди, баш казанды толтурушубуз керек, рух казанды байытышыбыз керек. Анан эң акырында адам өзүнүн ошол табияттан эле, шарият негизинде эле үй бүлө куруу дегенге келип. Башка нерседен, чыгармачылыктан, мамиледен, ушундай мисалы китеп жазуудан, же бир жакшы нерселерди жаратуудан ырахат алуу аябай башка нерсе. Бул жогорку деңгээл. Бул аң сезимдүү деңгээл. Эң төмөнкү деңгээл бул денесинен ырахат алуу болду. Биз мына руханий жактан азыкты бербесек, бала эң төмөнкү инстинкт боюнча өнүгүп калат да. Өнүгүү дебейбиз, эми ошол нерсени аткарып калат десек болот да. 7 жаштагы балдарды, кыздарды таң калдырам мындай аянычтуу бар. Эми ошол балада, балага ошол жыныстык тарбияны кантип бере алабыз? Кантип туура бериш керек? Керек болсо ата-эне өздөрү жыныстык тарбияны өздөрү билбейт да. Бул жерде өздөрү билбейт деген менен биз мурунку учурда маалымат чабуулунан бөлөк чоңой атпайбызбы? Нукура
табигый эле табият койнунда көбүнчө ушундай чоңоюп атпайбызбы? Тоо таштын арасында мал кайтарып, айылда болсо, шаарда болсо деле эми бир короодо ойноп эле чоңойгонбуз да, биздин муун. Уят нерсени көргөн эмеспиз. Эми чогулуп эле бир Титаникти көрүшкөн ошол маалда. Туурабы? Ал дагы убакыт болсо же биздин убакта свет да өчүп калчу. Доступ жок болчу. Азыр кандай? Түнү күнү 24 саат доступ бар. Интернет менен чукуп таап, каалаганын көрүп аласың. Анан ата-эне азыр сөзсүз билиш керек болгон нерселер телефондогу контролду коюшубуз керек. Бул оператору менен родительский контроль деген бар. Ошол менен аккаунт менен эми алар өздөрү түшүндүрүшөт. Ушундай нецензурный аккаунттарга, ошо YouTube каналдарга бөгөт коет экен. Ушундай жол менен биз балабыздын смартфонундагы ушундай нерселерден сакташыбыз мүмкүн. Экинчиден 7-8 жашка чейин же болбосо ушу 13-14 жашка чейин жаш балага смартфон бербей эле коюу. Берсек кашыбызда, алдыбызда үнүн чыгарып коюп, мына англис тилин үйрөн. Мен угуп турайын. Тамак кылганга чейин мен ушинтип беремин. 3-класс балам бар, 1-класс балам бар. Баары кызыгат. Телефон кармагысы келет. Апа телефон, сага берип турам. Жарым саат берип турам, алар ойнойт. Мен ушул Duolingo'ны эле ойноп атам апа, кара. Анда үнүн чыгарып кой. Же болбосо линия слова деген бар. Ошону ойнойт. Анан ал башка балдар сымал телефон ойнодум деген өзүнө болгон басы болот да. Анан мен деле ойнодум деп бир жагынан туура жол менен канааттандырат өзүнүн муктаждыгын. Анан жыныстык тарбия дегенде биз биринчиден ушундай бөгөт койдук, контроль кылдык. Экинчиден уул бала жана кыз баланын табиятын билишибиз керек. Уул бала менен кыз бала качан айырмаланат? 2-3 жашта алар бул кыз экен, бул уул экен деп айырмаланып, бири-бирин изилдеп баштайт. Ошол маалда сөзсүз билишибиз зарыл болот. Анан биз азыр жалпы аудиторияга айта албаган эрежелер бар. Кыздарга сөзсүз үйрөтүш керек болгон, ар бир эне үйрөтүш керек болгондо ар бир эне билиши керек. Кыздарга кантип өзүн сактоону, кантип эмнени айтышыбыз керек, эмнени айтпашыбыз керек, гигиена боюнча. Эркек балдарды дагы ушундай да эне билиши керек, бирок 7 жаштан кийин эркек баланы атага биз тапшырып беришибиз зарыл. 7 жаштан кийин өзүнө өзү эптеп калат. Анан эми антсе атасы өзү билбейт, эмнени үйрөтөт деши мүмкүн. Атасы жалаң сөгүнгөндө эле үйрөтөбү деши мүмкүн. Бирок андай болчу болсо сөзсүз азыр каникул учурунда мечитке, медресеге, таалимге, Куран сабактарына бериңиздер. Ушул жерден айта кетчү нерсе жанагы купуялуулуктагы маанилүү деген баягы немеси бар, чеги бар дегендей. Ушул жерден дагы сиздин курстарыңыз кайсынысын ушуну билиш үчүн кайрылса болот? Азыр сөзсүз комментке жазышат да энелер. Менин курстарым 1 айлык комплекстүү курс бар. Бул бактылуу эне, бактылуу бала. Мында биринчи эненин өзүнүн психоэмоционалдык абалынан баштап, баланын психологиялык этаптарын өнүгүү этаптарын үйрөнүп чыгышат. Анан ушундай сөз эне билиш керек болгон кыз тарбиясы, уул тарбиясы деген темалар камтылган. Ошондо ар бир энеге биз кулагына күмүш сырга деп айтып өтөбүз. Тизмектеп, тизмесин беребиз. Ушуларды кылыш керек, ушуларды кылбаш керек. Анан ар ай сайын марафондор болуп турат. Ар кандай тема, бул суроо талапка жараша. Жакында эле ушул мен бай мусулман балам деп шарият чегинде балага байлыкты, акчаны кантип түшүндүрсөк болот деген болду. Андан кийин дагы кыз тарбиясы болушу мүмкүн, уул тарбиясы. Биз 8000ге жакын энелер бизге катталуу. Аларга биз суроо талап коебуз. Кайсы темага биз сиздерге марафон уюштуралы? Кимде эмне көйгөй болуп атат? Ким көп добуш берген? Теманы алып, ошого марафон уюштура беребиз. Бирок ар ай сайын сөзсүз комплекстүү баланын психологиясы боюнча онлайн сабактар болуп турат. Ар бир эне билиши керек. Анан энелер албетте акырындап жолдошуна жеткирет. Анан бул жыныстык тарбия чынында аябай назик, деликатная тема. Муну ар ким индивидуалдуу түрдө жеткириши зарыл. Анан биз мында шариятка сөзсүз таянып аны эске албасак болбойт. Анан биз эгер туура маалыматты бербесек, бала каникулда мисалы таалим сабагына, Куран сабагына барып, аны укпаса башка нерсени угуп деле убакыт өтүп атат. Багаж толуп атат. Ушул нерсени эске алышыбыз керек да. Анан жыныстык тарбия дегенде биз ага чынында эми улуу сөздө уят жок. Жыныстык катнаш же башканы үйрөтүү эмес. Ар бир жыныс өкүлү өзүн кандай алып жүрүшү керек. Ошону чынында бир кайсы бир жылдары ушундай болуп кеткен го. Мектепте деле ошону үйрөтүш керек. Сактануу жолдору каяктагы бир шариятка туура келбеген баягы кайсы бир күчтөр, бир түшүнүктөрдү киргизгиси келип атат деген. Бул бизге таандык эмес. Бул тепчесин карадым, ал бизге деле ал
кооптуу китеп да, ал бизге. ооба, биз аны ачык айтышыбыз керек да. Бул деген табиатта, бул баары чыгат да деген, бул мындай кагазга оролгон, бирок маңызы, түпкү ниети эми кимники кандай ким билет, бирок кооптуу чынында. Ар бир эне, ар бир ата эле баласына күйүп, туура тарбияны бере алат. Ал үчүн ал өзү эми ошол билимден кабардар болуш керек. Болбосо телефон жакшылап тарбияны, жыныстык тарбияны берип коет.